Армысыздар, бізді көрүүчүлөр. Венера Бөлөкбаева менен болгон маегибиздин биринчи бөлүгүнүн эң кызык жерине келгенде биринчи бөлүгүбүз аякталды эле. Ошол кепти улайбыз. Ошол кептен алыс кетпейбиз. Мындай жан жаныбарлар үчүн көзүңөн жаш мелтей түштү да. Бул да жөн сезим эмес да. Жөн сезим эмес, ошону айталы деп атпадыкпы. Бирок адамдарга деле боорморий. Мен жана эмеге элдер айта берет го, ошо мага анча жакпайт. Алтысаның аман, алтысы сен бактылуусуң депчи. Мен ошого кошулбайм. Канча адам алтысаны аман эмес жатат. Бактылуу өзүмдү сезбейм. Анткени биздин эле замандаштар, биздей эле адамдар көбү кыйналып жатат. Баса албай атат, уга албай атканы бар. Түбөлүк сууга жетпей жаткан адамдар бар. Ким бирөө аркылуу суу ичип. Мындай кубанып жашай албайм да. Менде дайыма трагедия капа жашайт. Көтөрүп жүрөм бирок. Калп эле элге баягы күлүп, жаркылдап, анын калп да. Ичимен дайыма ыйлап турам. Калп жашоо. Биз негедир адамдар бири-бирин тилдесе айбаңга теңейт да, итсиң дейт, эшексиң дейт, айтып бирок ошол жан жаныбарлар адамдан төөлгөйдө турарын аңдабайбыз. Туура. Кандай дейсиңер? Туура, ошо итсиң деп көп адамдарды тилдесе, угам. Ошон үчүн мен үйдөгү жаныбарларым дейм да. Баягы жаман эме сиңип калыптыр. Жаман адамдарды ит дей берипчи. Мен тигилердин жамандыгын көргөн жокмун да. Ушу алмашып калгандай да эме. Өткөндө сенден мурда Санжы Туйтунова менен интервью жазып атканда, ал күйөөсүнөн зомбулук көргөнүн сөз кылганда ит жөнүндө сөз болуп калды да. Иттердин дөбөтү канчыгын эч качан талабайт да. Ооба, уктум. Жакшы берип. Эркектер болсо көбүрөөк зулумдук болуп атпайбы адам баласы. Бирок болбой бири-бирин айбан дейт, ит дейт. Иттер жан жаныбарлар бизден канча өйдө турат. Айбанаттар анча-мынча адамдардан абдан таза, бийик турушат. Мен ошону багып, көрүп жүрүп аңдадым. Билип калдым. Кыргыз коомунда сенин жасап аткан жан жаныбарларга боорукерлигиң, жаралкерлигиң өтө сейрек учуроочу көрүнүш да, феномен да. Байкайм. Анан кыргыз фильмде буга бекер кайрылып атпаса керек. Сеникин мындай документалдуу фильмдер атпасыңбы тартканы? Ооба. Кимин тартты? Себеби бул темада өтө кызык да, кино өнөрүндө ошого көңүл бурганы. Мен кайсы бир критерийлерине туура келдим окшойт. Рахмат кыргыз телефильмге. Абдан жакшы адамдар. Улуусу болду, кичүүсү 5 адам иштеди. Тилекке каршы мен ал инсандардын ишеничин актаган жокмун. 9 декабрда КТРКдан кетти. Эмне болуп актаган жоксуң? Ошо уялып да жүрөм, уялып ыңгайсыз болуп калдым. Алардын убактысы кетти. Чыгармачылык мээрими кетти. Билбейм, ол жаке мындай да. Азыр сага тыпылдап сүйлөп атпайм, баарын айтып, ыйлап, күлүп, тартынып эле кысылып, кемсинип эле туруп алдым. Кысынып эле, анын үстүнө мурда көрбөгөн адамдар да. Анан продюсер эң аягында айтты, Венера мынчанчы күнү канал КТРКдан чыгат, көрүп коегой, биз сени такыр башка эл аралык эмелерге даярдапыр да көрсө, фестивалдарга. Өзүң абдан кызыктуусуң, татыктуусуң, бирок такыр ачылбай койдуң деп. Бирок Нуржан эжеке, продюсер, айткыча эле мен аларга телефон чалып айтайын деп аткам. Мени кантип жакшы фильм кыласыздар деп. Чындыгында өзүмдү көргөзө албай койдум. Телефильм режиссерлор чыгармачылык менен жана гуманизм темасын бириктиргилери келишти. Бирок такыр башка фильм болуп калды. Жан жаныбарлар менен болгон жазуучулардын, сүрөткерлердин мамилесичи бул эң табылгыс көркөм арсенал да. Буну Айтматов дүйнө адабиятында мыкты колдонгон. Аябай. Өткөндө Эсенбай Нурушев да жакшы жазды да, себеби
Биз кыргыздар бирөөнү тилдесек айбан деп тилдейт эмеспизби? Бирок жан жаныбарларда айтпак дайыма параллель сюжет түзүп жүрөт да. Кайсы чыгармасын албап сөз жан жаныбарга катышат да. Гуманизм темасы аябай бийик да. Ушул гуманизм темасына келгенде сен бир нерсе үстүнөн иштеп атасыңбы? Жок. Мен иштебей атам. Иштеген жокмун. Булар жөнүндө бирдеке Аябай жазгым келет. Күнүгө жүрөгүм булкунат. Бир жолу калем кармагангачы. Эми мен ал жан жаныбарларды жөн эле багып эле баягы күпүлдөп жүргөн жокмун. Мен алар аркылуу аларды багуу менен көп адамдарды аңдадым, билдим. Кандай адамдар жаратылышты, убакытты, мезгилди, жан философиясын, тирүүлүк философиясын билдим да. Көрсө биздин эле жаныбыз эмес, алардыкы да өздөрүнө ыйык экен, бийик экен. Алар да бизде үшүшөт. Урушуп койсоң кадимкидей капа болушат. Бирдей эле болгон алардын бир кемчилиги физикалык түзүлүшү башка, биологиялык дейбизби, анан тилдери жок. Сүйлөй алышпайт байкуштар. Психологиясы булар Биздикиндей эле. Сезимтал. Жан жаныбарларча адамдын интонациясынан, тональностунан, маанайынан дароо билет да, сен кайгырып турганыңды, күлүп турганыңды, ошого жараша булар да жай таңдап турат. Ооба. Анан булар мени көп нерсеге үйрөттү. Мисалы, булар абдан кечиримдүү болот экен. Мисалы, тентек жаныбарларымы катуу мен деле такыр алаканга салам дебейм. Чыбыгым бар. Бейбаштык кылса, тартипке тарбиялайм да. Бир жолу бирөөсүн катуу чаап алдым. Жок, чаптым дебейм. Тийбейт го деп ойлогом, жер казган күрөктү мындай эле колум менен ыргытсам барып бутуна тийип аксап калды. Ой, өзүмдү аябай күнөөлөдүм. Өзү да бейбаш, бирок андай өзүмдү күнөөлөгөн жокмун, бейбаш болсоң ошондой. Анан ойлодум, бул мага таарынып калат го десем, жок. Буту айыккандан кийин эле жайдаңдап алдым да жүрөт. Көрдүңбү, ошон үчүн кечиримдүүлүктү эми мен кандай десем, үйрөндүм деп өзүм так ошолордой кечиримдүү боло элекмин. Бирок жакшы касиет экенин билдим да, кечиримдүү болуш. Жароокер болуш. Көп нерсени үйрөндүм. Анан баса телефильм жөнүндө айтып атпадык беле? Ошентип ал инсандар кыргыз телефильм ойлогондой фильм болбой калды. Болот эми, бирок ишеничти актай албай калдым деген уялуу түбөлүккө менде жашап калды. Эми кайралар мени тартышпайт да. Бүттү кетти. Бирок адам эч качан өзүн бир нерсеге мындай күнөөлөп, баягы бармакты тиштей берген болбойт да. Өткөнгө өкүнбө дейт эмеспи кыргызча? Өкүнбөйүн анда. Жеңилдешиң керек. Эми өзүң чыгармачылыгыңа келели. Соңку жылдарда Уркеш каналына жарыялап келатам, сайтына. Тиги аңгемелериңди, эсселериңди китеп кылып чыгаруу качан аракет? Ошо аракетти токтоттум. Эгер токтотпосом, 5-6 керек болсо, 10 китеп чыгарып койгонго менде мүмкүнчүлүк болду. Материалдык мүмкүнчүлүк. Бирок руханий мүмкүнчүлүк ичиндегичи жок. Туура көргөн жокмун. Китептин санын көбөйткүм келген жок. Китепке деген акчанын баардыгын мен жана волонтёрдук ишине жумшап койдум. Жок, кекиртегин эле эмес, ден соолугуна. Бүт кымбат. Ветеринардык аптекалары, ветеринардык врачтар баары менен таанышат. Бирок албетте азыр бекер эч ким жок. Айылда көбү, бир нерсе айтып берейинби? Көбү ишенишпейт. Сен кайсы бир жактан акча аласың деп, тигилерди баккан үчүн. Эми ар түрдүү адамдар бар. Мени колдогондор да бар. Мендей жардам бергиси келип, бирок мүмкүнчүлүгү жоктор да бар. Байкуштарым. Андай эмес, ал калп.
Анан жакында эле кыргыз радиосунда түз эфирге чыктым. Ошондо жанагы акчага байланыштуу. Ушундай үнү зар, үнү муңдуу дагы бир аял чалды, аты жөнүн айткан жок мага. Ит багып эч ким атактуу болгон эмес деп туруп телефонду коюп койду. А эмне үчүн гуманизм деген каякта? Муну жакында Facebook баракчама да кичине жаздым. А эмне үчүн гуманизм, боорукердик, кайрымдуулук дегенди унутуп калышкан? Сөзсүз эле акчага байлайт. Мен тараптагы кээ бир адамдар. А радиодо тигил аял ит багып атактуу болгон эмес деген эмгиче кулагымда, жүрөгүмдө турат да. Эмне деген? Эмне атак менде бар. Ошентип жооп бергим келди. Кыргыз радиосун сыйладым. Кыргыз радиосу деген кыргыз маданиятынын флагмандары да. Ага өчөшүп жооп берсем, мени көп жакшы адамдар угуп атат. Унчукпай эле калып калдым. Мисалы сен да мага кызыктуу персон болгонуң үчүн чакырып отурам да. Бүгүнкү Уркаш ТВ каналына. Рахмат. Себеби бул боорукердик дегенди биз көп учурда көп абстрактуу түшүнөт да. Боорукердик деп мындай конкреттүү иш менен кылып аткан кишини сени жанагы телефон чалгандай бул ит баксаң атаң чыга деген чолоо кыска ойлор да бул. Сен атактуу болом деп ойлобо дегендей. Бул сен жашоо комуз, мен ага таарынган жокмун ол жеке. Ал мага айтты деп таарынган жокмун. Ошондой түшүнүктүү адам бар экенине ыйлап жүрөм мен. Кандай жаман. Карачы, боорукерлик кылса да, эме кылса дагы, макул эми акча дегендерди түшүнсө болот. Алардын эс тарты акча. Эсептешип жашайт. Эсептешпей да жашаган адам бар да. Мен мына жана китеп деп атпайлы ол жеке, ушуну айтып коеюн. 5-6 китеп. Ата-энем мага көп ишенди. Айтып коеюнчу, азыр биротол чогултуп турдум. Анан китеп чыгар деп эле акча бере беришти, улам. Макул деп алып коем дагы жана иштериме. Волонтерлукка жумшайм да, анан кийин жакында ошо телефильм баары бир апама жакты. Апам айтып атпайбы? Сени Айтматов болгончо өлүп калам деп ойлодум эле. Телефильм эми көбүнө жагыпыр бирок. Өздөрүнө Кудай буйруса эми кыргыз архивде калды да. Мен ыраазымын кызым деп апам ыраазы болду фильмге. Эң башкысы апам ыраазы болду. Муну эмнеден улам айтайын деп аттым эле. Ага чейин мен сен эстеп тур. Сенде каармандар болгон үчүн кечирип кой. Апендиде сөздү кээсе шылдың катары кабыл алат. Апендилик бул улуу гуманисттик. Гуманизм. Сенде каармандар болгон үчүн бул жашоо катары сакталып турат да. Кудайдын сүйгөн пендеси сенсиң да. Себеби жан жаныбар, кумурска зыяны жок адамды кээде мактайт эмеспиз. Эмне үчүн сени жаман көрүшүбүз керек да. Себеби сен аркылуу адамдардын берч болуп калган жүрөгү жумшарат да. Сенин көз жашыңды көргөндө адамдар мерестиктен кайтат деген үмүтүм бар да. Бирок ол жеке мендей адамдар абдан көп. Анткени мен ошо ветеринардык аптекага барып кезекке туруп калам да. Ал жактан көрөм. Мен баягы колтугума кысып кетип атканда кошо жардам беришип, бир жолу 2 күчүк колтуктап кетип атсам, бирөө үйүндө көп ит жаныбарлар бар экен. Сен үйүңдө күчүгүң жокпу дейт. Бар, бооруморуп кетип атам десем, кел экөөнү тең кантип багасың деп бирөөнү колтугуна кысып алып кетти. Анан кийин булар эми тамак жей албайт дейт, алып кеткече. Жүр могу жака аптекага кирип экөөбүз соска сатып алалы дейт. А менде акча жок десем, экөөнү сага мага мен алып берем деп ветеринардык аптека. Ушундай сонун адамдар бар да. Анан кийин ол жеке сага бир секрет сыр айтып берейин. Мен аябай таң калам. Тойлорго жасанып барбайм, кечелерге жасанып барбайм. Анан ушинтип бир жерге тең көрүп өтүп кетип калам да, бир жаныбар ал күнү ала албай калам. Бир эле эмесин айтып берейинчи анда. Биз жакта бир аябай чоң суу, анан жээги толо эмелер да, кандай десем, үйлөр. Анан ошол жака кокустан эле достор менен мейманга барып калдым. Достор менен мейманга барып калып эле сый көрдүк. Анан кетип атсак эле 2 күчүк талдын түбүндө отурат. Кызык, кайсы жерге тыштаса, ошо күчүктөр ошо жерди үй кылып алат.
ошо таалга сүйүнүп жашашат да. Анан досторго токтойлу алалы десем болбой коюшту. Анан эртеси үйгө жаттым, түнү менен ойлонуп чыктым. Баягы барыш керек, алып келиш керек. Эч ким карабайт менден башка деп. Анан кийин бармак болдум. Анан ушунчалык жасандым. Мен ошондо жасанганымды ошондо байкадым да. Көрсө дайыма ушу жаныбарларга баратканда аларды салып алып кээде үйлөргө ташыйм да, укмуштай жасанат экенмин. Анан эле суроо берип калышчу да, апей, ушундай прическалар, көйнөктөр, такыр сүйкү тагынбайм да, сүйкү тагынып алат экенмин. Өзүмө көрсөм көңүлүм да ток болот экен, жакшылык кылып атам да. Адам жакшылык кылганда ушундай сулуу болгусу келип, өзү да сулуу болуп калат. Анан бир билбейм, өзүм да таң калам. Аябай жасанып алып барам. Анан баары таң калып калышат. Бул ушундай модалуу кийинген, анан эмне күч көтөрүп жүрөт депчи. Эч качан ага караганда мындай базар-сазар магазинге начар кийинип алып эле жүрө берем. Илип алып кетип калам да. Сен өз дүйнөңдү таап алыпсың, жакшы. Чыргал. Адам ар ким өзүн издейт да. Ар ким өзүнүн жашоо магызын таап алганы бакыт деген ошо да. Бизге да бакыт дегенди ар ким ар кандай түшүнөт да, албетте. Сен үчүн ошол курчоң дүйнөң бар болсун. Жок, бирок кээде кичине кемсинип калган деле учур болот да. Маселен. Менин тегерегимде бүт эле менин дүйнөмү түшүнгөн адамдар эмес. Алардын дүйнөсү менен да болом. Ошол жөнүндө бул жеке сага жазып берсем керек эле. Каздар жөнүндө беле же? Жок. Бир курдашым бүт бас менин үйүмдү көр деп алып кетет да. Бар. Анан мага үйүнөн эчтеке көзүмө көрүнбөйт. Бир гана картина көзүмө көрүнөт да. Бир сүрөтчү жараткан жаратмандык өнөр. Анан албетте баягы алтынын тамагында бир байлыктар болот го. Байлыкка байланыштуу да бирдеке айтып берем азыр. Кел, мындай кылабыз. Маектин ушул жерин жыйынтыктайбыз. Кийинки маекке мүмкүн болсо кел үй бүлөлүк баалык жөнүндө жана байлык жөнүндө. Байлык жөнүндө. Макул. Байлык дегенде биз жөн эле мүлк эмес, тиги көр дүйнө эмес. Башка нерсе. Рухий байлык, анан деги эле үй бүлө баалыгы жөнүндө да сөз кылалы.